токсикоз ар кандай срокто болот алдагычы. Токсикоз биринчи половина беременности, экинчи половина беременности деп биз айтабыз да. Эң биринчиден эң жеңил жанагы гомеопатический деп коебуз биз. Мындай чөптөн жасалган дарылардан башташ керек да. Мисалы чөптөн жасалган дарыларды ушу аптекалардан биз хафитол деп коебуз эми. Мындай айткандачы, ошол хафитолду алып, бир таблеткадан мисалы 3 маал ичип, анан мындай өзүн наблюдать керек да, жардам берип атабы, кандай болуп атат. Если ошол хафитолду ичип, диета кармап, боюнда бар аялдар уже кичинекей порция менен аз-аздан жеп, бирок бат-баттан жеш керек. Анан өтө майлуу, ачуу, мындай аябай мындай кандай десем, камырдан жасалган туура эмес тамактарды жебеш керек. Алар здоровый питанияга көбүрөөк клетчатка жеш керек. Овощи, фрукты, молочный продуктылар, 1% кефир ичишип, ушундай жакшы здоровый питания менен жеп, ушундай туура убагында уктаганы жатып, убагында мындай жакшы свежий воздухка, өтө күн ысыкта эмес, күн суукта эмес чыгып, көбүрөөк басып, кислород менен дем алса, ал токсикоз өзү эле өтүп кетиши ыктымал. Аны обязательно эле дары ичишке кажети жок. Эң биринчиден ошо жеңилинен баштагыла. Такыр болбой токсикоз болуп эле көп жолу 5-6 жолу кусуп, башыңыз айланса, анда докторго, гинекологуңузга баргыла дагы кайрадан обследование өткүлө.